Урматтуу тууган, сиздин жашооңуздан тынчтыкты жана бейпилдикти кетирген эки нерсе. Биринчиси бекерчилик, экинчиси жалкоолук. Бекерчи адамдар сиздин жашооңуздан тынчыңызды алган ушакчы адамдар болот. Себеби алардын кулактары ар тарапка ташталган. Эгерде сиздин жашооңузда бекерчилик болгон болсо, анда сизге келүүчү кыйынчылыктарды, кыжылачылыктарды күтө бересиз. Себеби бекерчилик мурунку, азыркы жана кийинки кыжылачылыктарды пайда кылат. Натыйжада сиздин жашооңузда башаламандык пайда болот. Ошондуктан эң биринчи өзүмө, андан соң сизге айтар кеңешим, жашооңуздагы бош убакыттарды пайдалуу амалдар менен, пайдалуу иштер менен өткөрүңүз. Бекерчилик жашыруун өлүм сыяктуу, акырындык менен сизди жок кылат. Бекерчилик жашыруун сизге азап берүүчү. Бир адам түрмөгө камап, анын башына бир чанач сууну коюп, ал чанаштан ар бир минутта ал адамдын башына бирден тамчы түшөт. Ал адам ошол тамчылардын түшүүсүн күтүп отуруп, натыйжада акылынан айрылып, жинди болуп калат. Бекерчилик дагы мына ушул сыяктуу. Рахат алып жата берүү бул караңгылык болуп эсептелет. Анда эмне кылуу керек? Туруңуз да намаз окуңуз, тасбих айтыңыз, издениңиз, жазыңыз, жакшы иштерди кылыңыз. Кыскасы, бекерчиликти жашооңуздан айдап салып, жакшы амалдар менен өткөрүңүз. Менин сизге айтар кеңешим ушул. Бекерчиликти жумуш бычагы менен кесип салыңыз. Дүйнөдөгү илимпоздордун көпчүлүгү бактылуулуктун 50% адам баласы өзүнүн убактысын жакшы иштер менен өткөрдү деп айткан. Мисалга караңыз, илим жолунда жүргөн илим алуучулар, навайчы, уста, булардын бардыгы сайрап, эркин жүргөн куш сыяктуу бактылуу жашап жүрөт. Ал эми сиз көзүңүздүн көз жаштарын арчып, эс алгандан башка эчтеке кылбай элесиз. Жада калса, аламдардын мырзасы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям боштук бул күнөөнүн эшиги экенин баяндап, мындай деп айткан: Ал-фарагу бабул маасия. Бекерчилик, боштук күнөөнүн эшиктери. Бекерчилик эң негизги себеп адамдын жалкоолугу себеп болот. Ошондон улам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалкоолуктан пана тилеп Аллах Тааладан дуа кылган. Ошондон урматтуу тууган, өмүрүбүз кыска, жашообуз кыска. Эми ушул кыска өмүрүбүздөн бекерчилик менен, же болбосо пайдасыз иштер менен өткөрүп салган болсок, анда акыретте көптөгөн өкүнүчтөргө, кыйынчылыктарга кабылып калабыз.